Туура тамактанууга үндөгөн наар көрсөтүүсү кайрадан эфирде. Саламатсыздарбы. Аны мен Сейит Амирай калпарам. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каарманы, өзгөчө үндүн ээси, жеке кырчы Данияр Жанибек. Саламатсыздарбы. Көрсөтүүгө кош келипсиз. Бүгүн жалпы биздин көрсөтүүнүн көрөрмандарына эмне деген рецептти сунуштайсыз? Бул рецепт билбейм кантип айтылат, бирок мен өзүмчө негизинен бул тамакты ойлоп эле чыккан десем деле болот. Ата-энебиздер менен үйдөгү үй-бүлө менен бардыгын ушул жай мезгилинде маявка деп коебуз, эс алдыга чыгабыз. Жаратылыш коюуна чыкканда, дарыянын боюна, ак бурабыздын боюна чыкканда анан ойлонуп, эмне жасап берсем, анан бар нерселердин баардыгын жасап окшоштуруп берген элем. Анан аталышын айтып кое берейин өзүмчө. Кыргызча айтканда помидордун соусунда куурулган уй эти. Орусча айтканда телятина в томатном соусе. Анда биз тамак жасоонду баштайбыз. Мен эмнеден жардам берсем? Союзду аласыз. Союзду алып туруп, союзду өтө мелкий деп коет, жукка туурап, анан 4 бурчтуу кылып майдалаш керек. 4 бурчтуу мантыга туурагандайбы? Андан дагы майдараак болсо, андан да майдараак болсо жакшы болот. Мен этти турап турайын. Мындай тамак жасоого өзгөчө кызыгат экенсизби, Жок, кызыкканда деле эмес. Мен өзү баягы биз балыкка барабыз достор менен, анан токойго охотага барып калабыз. Ошондойго ууга чыгып деп коебузбу? Ошондойго чыкканда постоянно ар дайым орусча сүйлөп деле көнүп калыппыз. Ар дайым балдар ашпоз чыгып коюп жатат. Данияр, сен негедир тамактарың ширин, анандай көңүлүң буруп, жакшы даамдуу жасайсың деп, анан ошол себептен баягы ар түрлүү тамактарды жасап, негедир ошондойго жакыныраакпыз да негизинен. Анан үйдө келгенде, балыктан келгенде, башкага келгенде үйдө келинчегим эле жасайт, апам жасайт. Ошол үйдө мен такыр жасабайм негизинен. Себеби кол бошобойт, Себеби кол бошобойт. Ошондо тамак тандап жейбизби? Айтат го, тамак жасагандар тандап жейт. Жасаганды билбегендер тандап жейт. Туура. Тандап жейм. Мен көңүлүм калбай жей турган тамагым бул уйгурский лагман. Такыр көңүлүм калбайт. Күндө болсо күндө жейм. Анан ол аш, плов, аштан көңүл калбайт. Анан мен жакшы көрбөгөн тамактарым бул шөла деп коебуз. Ошо шөла күрүчтөн жасалган аштын жумшак бар эле билсе керек түрү, ошону жаман көрөм. Эмне үчүн? Негедир жакпайт даамы. Болбосо ошол аштай эле пышат. Ошол эле күрүч. Бирок даамын жактыра бербейм. Анан үйдөгү бала чакам, уулдарым бар, алар жакшы көрүшөт. Данияр Жанибеков деп кыргыз шоу дүйнөсүндө көпчүлүк жакындан бери эле таанып калды. Алардын катарында мен деле бармын. Буга чейин мисалы кайсыл жакта жүрдү экен, эмне менен алектенди экен деген суроо көпчүлүк көрүүчүлөрдө жаралса керек. Туура, бирок мен деле мына мурун биз эми ресторанда иштеп, анан көп чыкпай, баягы шоу дүйнөсүнөчү аралашпай, өзү менен өзү бизде кабачниктер деп коет, кабачниктер көнүп калышкан. Бир ресторанга келип, ырдап, ошол жерде өздөрүнүн баягы эмне деп коебуз, биздин тилде айтканда кабачниктердин өзүбүздүн клиенттерибиз дегендейчи, күйөрмандар. Ошолор менен жүрүп, анан шоу дүйнөсүнө мындай жакындабаппыз да, көп жүрүппүз. Анын үстүнө мен мурун Россияда көп жыл иштеп калдым. Ошол орусча жергесинде көбүрөөк иштеп, ошол жерде орустар менен кабакта жүрүп, ушундай ресторандарда иштеп эле баягы жыл өтө берип, күн өтө берген экен да. Так ойлонбоппуз.
Анан ага чейин телевидениеде иштеп жүрдүм. 7-каналда, ЖТРде 2005-жылдары ушул өзүм студент болуп, анан монтажер болуп ушул ЛТР, анда ЛТР эмес эле, ошо 3000 телерадио компаниясы эле, ошол маалдарда иштеп калганбыз. Анан мындай өзүмчө орусча айтканда особо бир интерес болгон эмес экен да. Ырдап чыгыш керек, мен звезда болушум керек деген бир клип тартыш керек, мен ушу шоу дүйнөсүнө кетишим керек деген мындай эле катуу эле берилгендей болгон эмес экен да. Кичинемден мен өзү негизинен 6-7 жашымдан кызыгуум болгон да. Анда Мээрим фонду болчу эле. Ооба. Жалал Абадта жашачук. Ошол Мээрим фонддо конкурс болуп калып, конкурска бизди чакырып калышты. Жаш таланттар фестивали деп, фестивалга чакырып мектептерден келип катышсын деп чакырып калышты. Ошондо мен барып ырдап өткөм. Конкурска өтүп, биринчиликтерди алып, анан ошондон баштап кызыгуулар кеткен. 6 жашыман баштаган экенмин да, негизинен. Анын үстүнө ырдаганда, анын үстүнө баягы менин атам дагы, апам дагы ушул жака жакын болгон да жаш мезгилинде. Кийин анан башка иштер менен жумуш болуп, алек болуп кетишкен. Апам өзү хорду ырдачу экен. Мен эми жаш маал, алар баягы жаңы үйлөнгөн маалында. Анан ошо сүрөттөрүн көрүп калам. Атам да хорду ырдашчу экен. Атам өзү гитарист, бас гитара ушундай ойноп жүргөн экен да. Демек, үй бүлө менен эле ушул чыгармачылыкка жакын. Үйдө баягы отуруп биригип, бир майрамдарда жолугушуп калганыбызда баардыгыбыз тең ырдайбыз. Экечем да жаман эмес, анча-мынча чыгып аткан ырчыларга караганда жакшыраак ырдайт десем деле болот. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин майда кызып даяр болуп калды. Эми биз баштайбыз. Азыр биринчи этти кууруп алабыз. Азыр этти кууруп алып туруп, андан кийин соусту өзүнчө бышырабызбы, же үстүнө эле салып бышырабызбы? Буну этти кууруп алабыз. Андан кийин соусту мындан сырткары башынан кууруйбуз. Азыр этти кызыл кууруп Алып коет экенбиз, алып коебуз. Жакшы. Анан бул эт куурулуп бүткөндөн кийин башка ингредиенттерди салып соусуна өтөбүз. Бизге соуска ушу эттин чыккан суусу же сөлү деп коебуз. Согу. Ушул согу соуска мындай өзүнчө даам берет. Чындыгында негизинен ушундай соустарды жасаганда атайын уй этинин сөөгүнөн жасалган бульондор бар да, ошол бульондор дагы негизинен ушундай. Эттердин суусунан жасалат десем болот да. Ооба, туура. Ошого окшош болот турбайбы? Урматтуу көрүүчүлөр, эске сала кетсем, бүгүнкү көчөтүүнүн каарманы өзгөчө үндөнүштө жетүүчү Данияр Жаныбек сиздерге эң сонун рецептин сунуштап жаткан гербези делек бизден алыскалай үйрөнүп алыңыздар, керек болот. Бул оңой эле нерсе, биздин үйүбүздө бар нерсе. Буну сөзсүз аялдар эле жасашты эмес, эркектер деле өзүнчө бир ушундай бир баягы айтып өткөндөй, алдыда айтып өткөндөй бир эс алууга чыкканда, башка кылганда достор менен, бала чака менен, үй бүлө менен барганда аялдарыңыздарды мындай үй бүлөңүздөрдү таң калтырып, мен дагы жолдошум ушундай бир ширин тамак жасай алат экен деп үйрөнүп алсаңыздар болот. Жакшы.
Сон болуп курулуп жатат. Ал эми тамактын жүкүн айтпай эле коеюн, Көп эмес, бир аз себелеп коебуз. Анткени кийин наркы соуска кошулганда этке туз сиңбей калышы да мүмкүн. Мен эжем турмушка чыгып, кээде үйдөгү турмуштун дагы эки эжем тең турмушка чыгышып, үйдөгү ата энеме, апама жардам берип, баягы ушул көнүп калгам дейм, аял кишилердин арасында чоңоюп, ушундайга кичине бир аз жакыныраак эле десем болуп калыпмын дейм. Башка жашылча жемиштер салат дейм. Азыр жашылча жемиштер салабыз. Помидор пастасы өтө көп эмес. Бир чоң кашыктын жарымын салсак болот. Мындай коюп турайлы. Анын үстүнөн аны кошобуз. Негизинен Бат эле жасалат экен, бат эле болот, үйдө эле жасаса болот. Андай деле кыйынчылыгы турбайт. Бир аз просто эзилтип, андай десем, согун чыгарыш керек. Керектүү нерселерден да майды деле көп деле кошпойбуз. Бир аз эт кууруганга эле. Анан калганын бул сок сыяктуу болот. Азыр мына Венера Назаралиевнин биргеликте элге 2 дуэт жаздырып, клип тарттырып, элге татууладыңыздар. Ооба. Анан мындан кийинки чыгармачылыкта кандай? Мындан кийин чыгармачылыкта азыр негизинен дуэттерди иштеп, Венера экөөбүз дагы бир 2 дуэт жаздырып койгонбуз. Бирок баягы Ким менен? эл алдына Венера экөөбүз. Эл алдында, мындай элдин алдына чыгара элекпиз, же радиого же башкага бере элекпиз. Танцевальныйраак, шустрыйраак ырдан бар. Экөө ал бирок чыга элек. Андан сырткары азыр бир 2 ыр жаздырып атабыз. Венера экөөбүз, мен досум, биз бир группа ачайлы деп, Арген Насылбек уулу деп бар. Анда алда ырчы, алда элди тааныйт аны. Ошол экөөбүз бир дуэт баштаганбыз. Кыргызстан жөнүндө, биздин мекенибиз жөнүндө патриотический бир дуэт болот. Ошол азыр даярдап аткан үстүндө турабыз. Андан кийин дагы бир восточный стилде бир жасап атабыз. Ал Өзбекстанда бүтүп атат. Өзбекстандын аранжировщиктери менен бүтүрүп атабыз. Ал бүтсө, буюрса клибин тартып, быйыл 2020га жаңы ырларды киргизебиз, 2 ыр. Ошол. Демек, жалаң дуэттер менен иштейт экенсиз, Жалаң дуэттер менен иштеп көрөлү, анан дагы көрөбүз дейм. Өзүбүз жеке чыгып баягындай кылып чыксак деле болот дейм. Бирок биз баягы атайын бир группа түзөбүз. Бардыгы эле жеке-жеке болуп кетти. Бир жандуу группа бир түзөлү деген ниетибиз бар. Ошого Арген досум экөөбүз баштайлы деп турабыз. Эми үстүнө салабызбы? Мына азыр курулуп калды. Ооба. Мунун үстүнө баягы башта кууруп алган этибизди салабыз. Аралашып жумшак болуш керек. Анан биз азыр лимонду сиз мага жардам берип 2ге бөлсөңүз, лимонду согун кошобуз. Анан монтип лимон согун кол менен эле эзип. Бул тамактын өзгөчө даамын чыгарган соусу деп ойлоп калдым да. Туура, меттик андай деле болбосо керек. Ушунча ингредиент көбүнчө соус болуп калат. Анан Коюу эле тамак болобу же? Жок, коюу эле болот. Коюу эле болот. Бир аз баягы суюк эмес, өтө коюу да эмес. Соусу менен болот да.
Эгерде помидор бираз баягы катуураак, суулуураак эмес помидор болуп баягы эмне деп коет, парник деп пышкан помидор болсо, анда тез кургап кетет дагы, соус чыкпай калсын. Анан биз анын үстүнө бираз суу кошобуз. Соустой болуп отурган болуп. Bilbeyim kaydan jaralgansın sen maha, mаңдайыма бүткөн окшоп бакыттай. Seni süydüm, buyruk alıp tağdırdan. Başkalardım, meni sağa tatыбай. Je bolboso, sen jaralıp men üçün. Törülgöndö, mendik bolup töröldüm. A bolboso, ayçı canım men üçün. Sarlap tapkan perzentimdey göründüm. Barakelde. Rahmat. Анан келечекте дейли алдыңкы пландарда барбы кандайдыр бир эл аралык сынактарга катышуу дегендей? Мисалы бүгүнкү күндө Кыргызстандан чет жакка чыккан ырчылар көп десем болот да. Туура, алардын бири мына Голоско барып катышып келди. Нуржигит деген, биз Нурчик деп коебуз. Мен досум болот. Ошол досум кантип өттүң, кантип бардың, ошо Голос проектине. Мен дагы 1-2 жылдан бери жөнөтүп атам, анкетамы. Бирок өтпөй атат десем, анын мындай жолу бар, андай жолу бар деп мага жакшы түшүндүрүп берди. Буюрса, мына апрелдин ортолорунда ошол Москвадагы болуп аткан шоу Голос проектине барам деген, катышам деген бир ниетим, чоң бир максаттарым турат. Эгерде ошол мен жөнөткөн анкетам быйыл өтүп кетсе, буюрса барып катышабыз. Жакшы, өтүп кетиңиз, ийгиликтер болсун. Анан айтканыңыз келсин. Сөзсүз түрдө ал долбоордон көрүп биз бул жактан колдоп туралы. Болгону SMS жөнөтүп турсаңыздар. Мынакей урматтуу коноктор, биз тамагыбыз даяр болуп калды. Анан даяр болоордон алдын аз калганда биз ушул көк пияз менен укропту үстүнө кошуп коебуз. Бул дагы болсо бир өзгөчө таам берет деген ойдо мен бышам негизинен. Албетте таам берет. Витамин десек да. Бул витамин, негизи витаминдерден турган соус, витаминдерден турган тамак. Жасап көрсөңүздөр, жасап бышырып, жасагандар деле болсо керек, ушинтип мага окшоп. Мынакей биздин да тамагыбыз даяр болуп калды. Урматтуу көрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көргөндөй помидор соусунда уй эти бышып даяр болду. Азыр эми татып көрөбүз, келиңиз. Бирге татып көрөлү. Чогуу татып көрөлүчү. Тамагыңыз андуу болсун. Бисмилла дейбиз дагы. Татып көрөбүз. Эң жөнөкөй. Үйдө жасасаңыздар болот. Ооба. Табитта жа турган тамак экен. Өзгөчө тамак. Ардактуу көрүүчүлөр, бул наар көрсөтүүсүндө чындыгында мындай рецепт сунушталган эмес да. Рахмат айтабыз сизге. Атайын кандай мээнет кылып, өзгөчө тамак жасап бердиңиз. Албетте бул рецептти дагы биздин көрүүчүлөрүбүз өзүнүн кандай
тамак аш рационуна кошот деген ойдомун. Буюрса. Келиңиз анда коштошоор алдында сөзсүз түрдө орус тилиндеги чыгармадан дагы бир куплет окуп койсок, Я в глаза твои, как в зеркало смотрюсь, отражение потерять свое боюсь. Не хочу, чтоб ты была гостем в сумраке ночей. И в любви моей любовь, похожая на сон, счастливым сделала мой дом. Но вопреки законам сна, пускай не кончится она. Азаматсыз. Рахмат. Туура тамактанган адам ооруга аз чалдыгып батсак аят деп айтып коюшат. Ошондуктан ар дайым туура витаминдүү азыктар менен азыктаныңыздар. Тамагыңыздар Даамдуу болсун. Сиздерге да чоң рахмат. Бизди ушундай келип мүмкүнчүлүк берип, даамдуу тамак жасаганга. Эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Ар дайым ушундай витаминдүү тамактарды жеп жүрүңүздөр. Саламатта калыңыздар. Саламатта болуңуздар.